Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы демекчи, бизде бүгүн китепти көп окуган жана жарыктыкка умтулган командалар студиябызга келип отурат. Назарыңыздарда жаш таймаш интеллектуалдык оюну. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизге Алтыбаев жана ошондой эле Мырзаев мектебинен келген эки команда атсалышмакчы. Командалар менен тааныша кетсек, анда эмесе Жаш канат командасы Алтыбаев мектебинен өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер болот. Каныбек Алтыбаев мектебинин атынан келген Жаш канат командасынын капитаны Муратов Бай. Жаш канат командасынын мүчөсү Абдрахманова Гүлсен. Жаш канат команданын мүчөсү Насипов Адлет. Жаш канат командасынын мүчөсү Алекова Бактанур. Экинчи команданы тааныштыра кетели. Мырзаев мектебинен келген Санжира командасы. Санжира командасы, мен капитан команда Абдыкаров Мухаммед. Команданын жаш мүчөлөрү Абибулаева Диана, Рашид кызы Мадина, Аимов Кайрат. Командалар демек бизде жалпы оюн 4 турдан турат. Биринчи турда албетте сиздер үчүн 10 логикалык суроо жана бул суроолорго жооп берүү үчүн 1 мүнөт убакыт берилет. Мына ушул 1 мүнөт убакыттын ичинде жоопторду алдыңыздарда турган жооп баракчаларга жазып, бизден эсепчиге тапшырасыздар. Демек даярсыздарбы? Даяр. Анда эмесе оюнду баштадык. Биринчи тур логика, биринчи суроо. Авраам Линкольндун пикирине ылайык, душманды жеңүүнүн эң мыкты жолу бул X болуп саналат. Суроо: X кайсыл сөз менен алмаштырылды? Убакыт кетти. Жоопко жазабыз. Авраам Линкольндун пикирине ылайык, душманды жеңүүнүн эң мыкты жолу бул ушул нерсе болуп саналат. Суроо: бул жердеги X кайсыл сөз менен алмаштырылды? Шашылабыз командалар. Демек бул Авраам Линкольн президент болгон, Душманды жеңүүнүн эң мыкты жолу бул X болуп саналат. Демек логикалык интеллектуалдык суроо. Азаматсыздар, Жаш канат командасы жооп баракчасын тапшырды. Санжира командасы шашылабыз. Демек, душманды жеңүүнүн эң мыкты жолу бул эмне болушу мүмкүн? Азаматсыздар. Бизде Санжира командасы дагы жооп баракчаларын тапшырды. Анда эмесе биринчи жолу тапшырган Жаш канат командасынан жоопту сурап көрөлүчү, эмне деп жооп бердиңиздер? Биз ал жоопко достошуу деп жаздык. Демек, душманды жеңүүнүн мыкты жолу бул достошуу деп ойлойсуздар. Санжира командасы сиздер? биз жооп душманы жок жашоо деп жообун жаздык эле. Душманы жок жашоо. Демек, жоопко көңүл бурабыз анда. Бул аны менен достошуу болчу, азаматсыздар. Демек, экинчи суроо. Монк фильминде бул нерсеге төмөндөгүдөй мүнөздөмө берилет. Тартипсиз аралдагы тартип ааламы. Суроо: ал эмне болушу мүмкүн? Убакыт кетти. Тартипсиз аралдагы тартип ааламы. Бул буюм албетте. Демек жооп баракчасына жазабыз командалар. Монк фильминде бул нерсеге төмөндөгүдөй мүнөздөмө берилет. Тартипсиз аралдагы тартип ааламы. Суроо: ал эмне болушу мүмкүн? Демек, бул нерсени баарыбыз билебиз, урматтуу катышуучулар. Тартипсиз ааламдагы тартип ааламы. Тартипсиз аралдагы тартип ааламы. Бул нерсеге төмөндөгүдөй мүнөздөмө берилет. Тартипсиз аралдагы тартип ааламы. Бул эмне болушу мүмкүн? Муну баарыбыз билебиз, урматтуу катышуучулар. Шашылабыз. Бизде убакыт аяктап калды. Азаматсыздар, Жаш канат. Сонун. Демек, биз бул экинчи суроонун жообун Санжира командасынан угуп көрөлүчү, эмне деп жооп бердиңиздер? Тартипсиз аралдагы тартип ааламы эмне болушу мүмкүн? Биз Анар деп жооп бердик. Анар? Эмне үчүн Анар? Демек, мунун ичиндеги бөлүкчөлөрү катар тизилгени үчүнбү? Тартипти. Демек, суроонун жообуна көңүл буралычы. Бул шахмат болчу, урматтуу катышуучулар. Шахматта баары тартиптүү болуп жүргүзүлөт. Анда эмесе үчүнчү суроо. Англияда
Саат саткан дүкөндөрдө дайыма алардын жебесин 10дон 10 өткөнгө түздөп коюшат экен. Эмне үчүн? Убакыт кетти. Бул логикалык жана интеллектуалдык суроо. Жооп баракчасына жазабыз командалар. Англияда саат саткан дүкөндөрдө дайыма алардын жебесин 10дон 10 өткөнгө түздөп коюшчу. Эмне үчүн мындай болушу мүмкүн? Шашылабыз. Дүкөндөрдө дайыма алардын жебесин 10дон 10 өткөнгө түздөп коюшат экен. Демек, 10дон 10 өткөн мезгилди элестетип көрүңүздөрчү. Эмне үчүн мындай болушу мүмкүн? Кадимки бул дуалга айлануучу саат, Саат саткан дүкөндөрдө дайыма алардын жебесин 10дон 10 өткөнгө түздөп коюшат. Сонун бизде Санжира командасы жооп баракчасын тапшырды. Демек жаш канат сиздерди күтөбүз. Сонун бизде жаш канат командасы жоопторун тапшырды. Жаш канат командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Чай ичүү деп жооп бердик. Чай ичүү? Демек 10дон 10 өткөндө чай ичет адамдар Англияда деп ойлойсуздар. Санжира командасы Биздин жообубуз мындай жылмаюу смайликтин элеси түшүрүлүп калат экен. 10дон 10 өткөндө, Ошону элестеттик. Демек, жокко көңүл буралычы анда. Бул жылмайган смайликтин элеси пайда болот. Азаматсыздар. Демек, боло келген кардарларга жакшы маанай тартылбайт деп ойлошот экен. Демек, бизде 4-чү суроо. 13 кошулган 17 барабар 6. Кайсыл учурда мындай болушу мүмкүн? Убакыт кетти командалар. 13 кошулган 17 барабар 6. Кайсыл учурда мындай болушу мүмкүн? Логикалык суроо. Демек, жакшылап ойлонуп жооп беребиз командалар. Суроо болгону логикалык, жооп албетте оңой. 13 кошулган 17 барабар 6. Кайсыл учурда мындай болушу мүмкүн? Жаш канат командасы жооп баракчасын тапшырды. Санжира командасы шашылабыз. 13 кошулган 17. Азаматсыздар. Демек, биринчи болуп тапшырганда жаш канат командасынан жоопту угуп көрөлүчү. Биз 1+5 деп жооп бердик. 1+5 ушун 6 болот. Эмне дегенде 13 бул саат жебесинде 1 болот. 17 бул 5 болот. Санжира командасы сиздерчи? Биз теңдеме түзгөндө ошондой чыгат деп ойлогонбуз. Эсептеп үлгүрдүңүздөрбү? Жок, эми теңдеме түзүүдө колдонушу мүмкүн деп. Анда мен жокко көңүл буралычы. Бул саат жебесинде болчу, азаматсыздар. 13 бул 1, 17 5 болуп калат. Кол чабуулар. Бизде 5-чи суроо. Алар алдашат, бирок өздөрү алдаганды жактырышпайт. Алдоо алардын кесиби деп койсок да болот. Алар канчалык алдаган сайын элдин аларга болгон ишеними ошончолук арта берет. Урматтуу командалар, сөз кимдер жөнүндө болуп жатат? Убакыт кетти. Алар алдашат, бирок өздөрү алдаганды жактырышпайт. Алдагандарды жактырышпайт. Алдоо алардын кесиби деп койсок дагы болот. Алар канчалык алдаган сайын элдин аларга болгон ишеними ошончолук арта берет. Сөз кимдер жөнүндө болуп жатат? Демек, бул логикалык суроо. Жакшылап ойлонсоңуздар табасыздар албетте. Улуу балдар менимче бул суроого оңой эле жооп табышат деген ойдомун. Алар алдашат, бирок өздөрү алдагандарды жактырышпайт. Алдоо алардын кесиби деп койсок дагы болот. Алар канчалык алдаган сайын элдин аларга болгон ишеними ошончолук арта берет. Демек, командалар жооп баракчаларын тапшырабыз. Бизде убакыт аз калды. Сөз кимдер жөнүндө болуп жатат? Убакыт аяктады командалар. Жооп баракчасын тапшырабызбы? Демек, бизде убакыт аяктады командалар. Сиздер жооп бергенге үлгүрбөй калдыңыздар. Кантсе дагы сурап өтөйүнчү мен. Жаш канат командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Биз депутаттар деп жооп бергенбиз. Депутаттар.
Санжира командасы эмне деп жооп жаздыңыздар? Биз дарыгерлер деп жаздык. Дарыгерлер деп жооп жаздыңыздар, э? Бирок бизде убакыт бүткөнүнө байланыштуу эки команданын тең жообун каба албайбыз, бирок жооп бул футболисттер болчу, урматтуу катышуучулар. Демек, бизде 6-чы суроо. Эки адам сүйлөшүп жатат. Биринчиси айтат: "Сен мага бир алма бер. Экөөбүздүн алмаларыбыз саны тең болуп калсын." Антса экинчиси: "Жок, сен мага бир алма бер, меники сениңкинен 2 эсе көп болуп калсын" дейт. Ошондо бул эки адамда канча алма бар? Убакыт кетти. Демек, биринчиси айтат: "Экөөбүздүн алмаларыбыз саны тең болуп калсын." Антса экинчиси: "Жок, сен мага бир алма бер, меники сениңкинен 2 эсе көп болуп калсын" дейт. Ошондо экөөндө канча алма бар? Математиктер болсо сөздөрдө бул суроого оңой эле жооп табат. Санжира командасы жооп баракчасын тапшырды. Жаш канат. Шашылабыз. Демек, бирөөсү айтат, меники сениңкинен көп болуп калсын дейт, ал эми экинчиси экөөбүздүкү тең болсун дейт. Азаматсыздар, жаш канат командасы жооп баракчасын тапшырды. Санжира командасы эмне деп жооп жаздыңыздар? Канча алма болушу мүмкүн? 3. Бирөөсүндө 3, бирөөсүндө? Жок, экөөнүкү биригип 3 болгондо, бирөөндө 2, бирөөсүндө 1. Бирөөсүндө 1. Жаш канат командасы? Биз бирөөсүндө 1, экинчисинде 3 деп жаздык. Эмнегенде 3-төн 1 алса экөөндө тең 2-2 болуп калат, ал эми 1-ди 3кө берип койсо 2 эсе көп болуп калат. Бирок экинчи командада экинчи адамда алма калбай жатат го. Экөө тең болбой жатат. 2 эсе көп болбой калат. Анда эмесе жоопко көңүл бурабыз. Бул бирөөсүндө 5, бирөөсүндө 7 алма болчу. Себеби 5тен бирөөнү берсек 8, бул жакта 4, 2ден 2 эсе көп, ал эми бирөөнү берсек тең болуп калат, э? Бизде 7-чи суроо. Бул сөз араб тилинен которгондо тиричилик, өмүр сүрүү, жашоо деген маанилерди берет. Бирок бүгүнкү күндө биз бул нерсе менен жашоо жана өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгү аз экенин көрүүгө болот. Бул кандай сөз? Убакыт кетти командалар. Бул сөз араб тилинен которгондо тиричилик, өмүр сүрүү, жашоо деген маанилерди берет. Бирок бүгүнкү күндө дал ушул нерсе менен жашоо жана өмүр сүрүү бизге бир аз кыйынчылыкка турат. Бул эмне болушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө биз бул нерсе менен жашоо жана өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгүбүз бир аз кыйынчылыкка турат экен. Жакшылап ойлонобуз командалар. Логикалык, интеллектуалдык суроо. Демек, бул сөз араб тилинен которгондо тиричилик, өмүр сүрүү, жашоо деген маанилерди берет экен. Шашылабыз командалар. Эгерде албетте жооп жок болсо, жооп жок деп айтып койсоңуздар дагы болот. Бул сөз араб тилинен которгондо тиричилик, өмүр сүрүү, жашоо деген маанилерди берет экен. Биз мисалы тиричилик кылууда бизге эң биринчи эмне керек болушу мүмкүн? Өмүр сүрүүдө. Убакыт бүттү, командалар жооп баракчасын тапшырабызбы? Демек, эки команда. Азаматсыздар, Санжира командасы жооп баракчасын тапшырды. Санжира командасынан сурап көрөлүчү. Эмне деп жооп бердиңиздер? Биз дүйнө деп жооп бердик, анткени дүйнө бул араб тилинен которгондо өмүр сүрүү деген тиричилик түшүндүрөт, э? Демек, жаш канат командасы? бизде жок. Бул сөз араб тилинен которгондо тиричилик, өмүр сүрүү болуп, бул маяна, айлык деген сөз. Себеби биз ушул айлык алып, маяна алып, жашообузду кечиребиз, э? 8-чи суроо. Бул шаардын которулушу Кызыл Баатыр деген маани берет. Бул кайсыл шаар? Убакыт кетти. Кызыл Баатыр деген маани берет экен. Бул шаардын которулушу бул кайсыл шаар болушу мүмкүн? Кызыл Баатыр деген сөзгө жакшылап маани беребиз. Бул шаардын которулушу Кызыл Баатыр деген маани берет. Бул кайсыл шаар? Борбор шаар деп койсок дагы болот. Бул шаарды сиздерге жардам катары. Бул шаардын которулушу Кызыл Баатыр деген маани берет. Жотоктарына жазабыз дагы. Демек, тапшырууга шашылабыз командалар.
Бул шаардын которулушу Кызыл Баатыр. Бул кайсыл шаар болушу мүмкүн? Убакыт бүтүү, командалар бизге демек жооп акчасын тапшырабыз. Ешқачан жоқ которулуш. Великий Кызыл деген бітірем, великий Демек, бизде Жаш канат командасы жооп акчасын тапшырды, Санжира командасы Бізде жоқ. Жаш канат командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Биз Улан Батор деп жооп бердик. Улан Батор. Улан Батор бул кайсыл мамлекеттин борбор шаары? Монголия. Монголиянын. Демек, туура жоопту көрөлүчү. Бул Улан Батор болчу, азаматсыздар. Монголиянын борбор шаары. Бизде 9-суроо. Аны философтор башталышы жана аягы жок түбөлүктүүлүк белгиси деп мүнөздөшөт. Ал эмне болушу мүмкүн? Убакыт кетти. Башталышы жана аягы жок түбөлүктүүлүк белгиси бул эмне болушу мүмкүн? Командалар, жакшылап ойлонобуз. Башталышы жана аягы жок түбөлүктүүлүк белгиси деп мүнөздөшөт. Ал эмне болушу мүмкүн? Бизде Санжира командасы жооп акчасын тапшырды. Жаш канат командасы дагы азаматсыздар. Эки команда тең убакыттан мурда жоопторун тапшырышты. Санжира командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Саноо деп жооп бердик биз. Кандай? Саноо. Саноо? Ооба. Саноонун чеги жок деп Жок, ойлойсуз? чеги. огу. Саноого. Чеги жок. Жаш канат командасы? Биз билим деп жооп бердик. Билим? Демек, түбөлүктүүлүк белгиси билим болушу мүмкүн. Анда эмесе жоопту көрөлүчү. Бул шакек болчу, урматтуу командалар. Шакек бул тегерек жана анын башталышы жана аягы жок, Бизде биринчи турдун акыркы суроосу жакшылап көңүл бурабыз. Бул суроонун жообу албетте сиздерге жакшы болуп алып келиши мүмкүн. 10-суроо. Кандай саат болгону суткасына 2 жолу убакытты туура көрсөтөт? Болгону 2 гана жолу убакыт кетти. Кандай саат болгону суткасына 2 жолу убакытты туура көрсөтөт? Логикалык суроо. Санжира командасы бизде убакыттан мурда жооп акчасын тапшырды. Жаш канат командасы дагы жоопторун тапшырды. Демек, биз Санжира командасынан сурап көрөлүчү. Биз иштебеген саат дедик. Иштебеген саат. Эмнеге дегенде убакыт айлан ошол жерден өтөт. Суткасына 2 жолу туура убакытты көрсөтөт. Жаш канат командасы сиздерчи? Күн? Күн саатыбы? Жоопту көрөбүз, анда бул бузулган саат болчу, азаматсыздар. Демек, урматтуу командалар, бизде биринчи тур аяктады. Анда эмесе бизде эсеп чыгарууга кезек берели. Демек, бизде биринчи турдун жыйынтыгы боюнча Жаш канат командасы жалпы 3 суроого туура жооп берип, 5 упайдан 15 упайга ээ болдуңуздар, азаматсыздар. Ал эми бизде Санжира командасы жалпы 2 суроого туура жооп берип, 10 балга ээ болдуңуздар, азаматсыздар. Бизде экинчи тур башталды. Экинчи тур жалпы кыргыздын нарк насил жана каада салттарынан түзүлгөн суроолор болот. Бул суроого сиздер жоопторду мына ушул алдыңыздарда турган тамгалардан чогултуп, бизден тактайчага жабыштырасыздар. Тамгалардын арасында өө жок болгондуктан О, У тамгаларын кеңири колдонсоңуздар болот. Демек, баары түшүнүктүүбү? Бул суроолордун жоопторуна дагы 5 упайдан берилет. Демек, бизде биринчи суроо. Кыргызда ата тарыхын чечүү деп айтылып жүрчү бул нерсе тарыхка жакын, бирок тарыхый чындык деп түшүнүүгө болбойт. Бул эмне? Убакыт кетти. Демек, жообун тактайчага жабыштырабыз. Кыргызда ата тарыхын чечүү деп айтылып жүрчү бул нерсе тарыхка жакын, бирок тарыхый чындык деп түшүнүүгө болбойт. Шашалабыз. Демек, командалар өзүбүздүн тактайчаны жана өзүбүздүн тамгаларды гана карайбыз. Каршылаш командага кароого болбойт, Кыргызда ата тарыхын чечүү деп айтылып жүрчү бул нерсе тарыхка жакын, бирок тарыхый чындык деп түшүнүүгө болбойт. Биз дагы качкардан болуп Санжира командасы жооп жазды.
Демек Жаш канат командасы шашабыз. Кыргызда ата тарыхын чечүү деп айтылып жүрчү. Бул эмне болушу мүмкүн? Манас деп жооп бердиңиздер. Демек бизде эки команда тең жооп жазып бүттү. Жаш канат командасы эмне үчүн Манас деп жооп бердиңиздер? Манас деп жооп бергенибиздин себеби анткени бул Манас ата бабабызды айтып келебиз, бирок анын баары жана чындап жашап өткөнүнүн далил так маалыматтар жок. Бизде Санжира командасы. Санжира деп жооп бердиңиздер, эмне үчүн? Биз Санжира деп жооп бергенибиздин себеби ата тарыхын чечүү деп айтылып жүрчү, бул Санжира деп жооп бердик. Бирок тарыхый чындык түшүнүүгө болбойт. Токтоп кетсем болобу? Уруулардын келип чыгышы жөнүн үйрөтөт да Санжира. Анан бул көркөм чыгармачыл стиль деп дагы айтылат. Буга толук ишенүү дагы чындык деп да ишенген эмес, ошон үчүн Санжира деп жооп бердик. Анда жоопту көрөбүз. Бул Санжира болчу, азаматсыздар. Албетте Санжира командасы ошол Санжираны билгени сонун. Демек бизде экинчи суроо. Эки киши күнөөкөр, бир киши данакер деген макалды эске алсак, мында эки тарап бурушуп, аларды элдештирүү максатында бир адам ортого түшкөн. Айтыңыздарчы, бул кыргыздын каада салты боюнча кандай аталган? Убакыт кетти. Демек, мына ушул эки адамды элдештирүү үчүн бир адамдын ортого түшүүсү эмне деп аталган кыргыздын каада салты боюнча? Убакыт кетти. Шашылабыз. Тамгалардан жоопту биздин ошол тактайчага жабыштырабыз. Эки киши күнөөкөр, бир киши данакер деген макалды эске алсак, мында эки тарап урушуп, аларды элдештирүү максатында бир адам ортого түшсө, бул кыргызда кандай каада салт болушу мүмкүн? Жаш канат командасы бизде жооп даярдап жатышат. Санжира командасы шашылабыз. Азаматсыздар. Бизде убакыт аяктады, урматтуу катышуучулар. Убакыт аяктады. Жооп жабыштырууну токтотобуз. Демек бизде Жаш канат командасы жабыштырып бүттү. Эмне деп жооп бердиңиздер? Биздин жок, жолдоштуруу. Эмне үчүн? Анткени эки адам урушуп кеткенде аны бири-бири менен кайра элдештирип, достошуу максатында, достоштуруу. Санжира командасы? Биз эки адам урушканын экөөнүн достоштуруу үчүн элдештирүү бул эки адамдын мамилесин жакшыртуу үчүн экөөнүн ортосуна түшүп элдештирүү. Жарашты. Ошол элдештирген адамды эмне деп коебуз? Ортомчу же данакер деп ойлойсуздар, Бизде туура жооп бул калыска түшүү, калыстык кылуу болчу. Демек ошол адамдын айткан сөзүн мыйзам катары эки адам кабыл алып, мына ошентип элдешүүгө келишет. Демек бизде үчүнчү суроо. Кудалардын кайрадан куда болуу жөрөлгөсү бул эмне деп аталат? Убакыт кетти. Кудалардын кайрадан куда болуу жөрөлгөсү. Демек кайрадан бул кандай аталышы мүмкүн командалар? Кудалардын кайрадан куда болуусу. Демек бул жаңыдан кайрадан Ташылабыз. Тамгалардан жоопту чогултуп, батыраак убакыт өткөнгө чейин тактайчага жабыштырабыз. Кудалардын кайрадан куда болуу жөрөлгөсү. Бул кандай аталат? Шашылабыз. Убакыт аяктады командалар. Демек бизде Жаш канат командасы жооп жабыштырууга убакыт жетишпеди. Ал эми Санжира командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Куда түшүү, кайрадан деп. Кайрадан куда түшүү деп ойлойсуздар. Демек бизде туура жооп бул бата жаңыртуу деген жооп болчу. Демек анда 4-сүрөөгө өтөбүз.
Уга чыгып келген мерген кайберендин, башкача айтканда бугу, марал же болбосо эчки, теке, аркар, кулжанын этин айыл ичине таратып берүү салты эмне деп аталган кыргызда? Убакыт кетти. Уга чыгып келген мерген кайберендин, башкача айтканда бугу, марал, эчки, теке, аркар, кулжанын этин айыл ичине таратып берүүсү. Бул кандай салт? Шашылабыз командалар. Уга чыгып келген мерген кайберендин, башкача айтканда бугу, марал, эчки, теке, аркар, кулжанын этин айыл ичине таратып берүүсү. Бул өдүдүң алырчы. эмне деп аталган? Демек бизде Санжира командасы жооп жабыштырып бүттү. Жаш канат командасы дагы жабыштырып бүттү. Санжира командасы эмне деп жооп жаздыңыздар? Биз кан чыгаруу деп койдук. Эмнеге дегенде кыргыздарда бир жакшы иштин ачылышы болгондо же бир жакшы иш болгондо кан чыгарышат. Ошого кан чыгаруу деп койдук. Жаш канат командасы Жолу болгондо. эп таратуу деп жооп бердиңиздер. Анда эмесе туура жоопту көрөлүчү. Бул шыралга деп аталган салт болчу, урматтуу командалар. Демек, мурда бизде ушундай салт деп аталган. 5-чи суроо. Тоолуу жерде токой бар, токойлуу жерде кыргыз бар. Кыргыз бар жерде сүйлөмдө толуктайбыз, убакыт кетти. Тоолуу жерде токой бар, токойлуу жерде кыргыз бар. Кыргыз бар жерде эмне болушу мүмкүн? Убакыт кетти. Шашылабыз. Демек, тоолуу жерде токой бар, токойлуу жерде кыргыз бар. Кыргыз бар жерде сөзсүз түрдө эмне болот? Шашылабыз, азаматсыздар. Сүйлөмгө жакшылап маани беребиз, Тоолуу жерде токой бар, токойлуу жерде кыргыз бар. Ал эми кыргыз бар жерде эмне болушу мүмкүн? Демек, убакыттан мурда эки команда тең бизде жооптор жабыштырышты. Санжира командасы Биз бозой деп элестеттик, эми тону элестеткен деле. Демек, кыргыз бар жерде сөзсүз түрдө бозуй бар. Жаш канат жерде сөзсүз түрдө када салт бар. Каада салт бар деп ойлойсуздар. Анда жоопту көрөлүчү келиңиздер. Бул кымыз бар болчу. Кыргыз бар жерде сөзсүз түрдө кымыз бар. Сүйлөмгө жакшылап маани берсек, мына бул сөз уйкашып турат. Анда 6-чы суроо. Кымыз бул жай тамагы. Сөйлөтү бар элибиз кымыз күчүнө киргенче козу бышырып жешкен. Ал эми биздин бул элдик суусундугубуз кышкы тамак деп эсептелинген. Бул кайсы суусундук болушу мүмкүн? Демек, кымыз жай тамагы болсо, анда биз оюбузда айтып жаткан бул элдик суусундугубуз кышкы тамак деп аталган. Бул кайсы суусундук? Шашылабыз. Санжира командасы жооп жабыштырып бүттү. Демек, жаш канат. Кымыз жай тамагы болсо, бул кышкы тамак деп айтылат. Бул кайсы суусундук? Сонун жаш канат командасы жооп жабыштырып бүттү. Санжира командасы эмне деп жооп жаздыңыздар? Биз бозо деп жооп бердик, анткени бозо бул кымызга жакыныраагы, тутупка кышында ичилет. Биз жооп бергенибиз жама жана бозо. Жама жакыныраак деп ойлойбуз, анткени Демек, жоогуңуздар жарма болуп калабы? Жок, жарма жана бозо. Бирөөсү ошону. Бизге бирөөсүн тандап бериңиздер. Кымызга жакын болсо ошо бозо. Демек, сиздер дагы бозо. Анда туура жоопту көрөлүчү. Бул албетте бозо болчу. Күн суукай баштаганда бозо сагуу учуру келет. Анда эмесе 7-чи суроо. Сөзсүз аткарылууга тийиш болгон чечим эмне деп аталат? Убакыт кетти. Сөзсүз аталууга тийиш болгон чечим. Жакшылап ойлонобуз. Жок, албетте оңой. Ошол жактан алырчы. Сөзсүз аткарылууга тийиш болгон чечим бул эмне болушу мүмкүн? Санжира командасы жооп жазып бүттү. Жаш канат командасы буйрук. Санжира командасы эмне деп жооп жаздыңыздар? Убада деп жооп бердик. Убада. Демек, жаш канат буйрук.
Эмне үчүн убада? Бизде убада деген себеби кыргыздарда убада бергенден кийин ошол неткен нерсени аткарууга тийиш болот. убадага так туруу, бек болуу деген. Жаш канат командасы буйрук. Демек буйрук сөз түрдө аткарылышы керек, Анткени буйрук бул чоң хан же кандайдан келген чечим болот дагы аны аткаруу бул тийиш. Анда жоопту көрөлүчү. Бул антташуу, ант бүтүм деген жооп болчу. Демек, Санжира командасынын жообун кабыл алабыз. Азаматсыздар. Бизде 8-чи суроо. Күн аркан бою көтөрүлгөн кез же саат 10:30га барып калса, ушул учур кандай аталат кыргызда? Жакшылап ойлонуп жооп беребиз. Күн аркан бою көтөрүлгөн кез же саат 10:30 болгон учур кыргызда кандай аталат? Шашылабыз жаш канат командасы. Азаматсыздар, демек бизде 2 команда тең. Шашке. Сиздер да шашке деп жооп бердиңиздер. Туура жооп шашке болчу. Азаматсыздар. Анда эмесе 9-чу суроо. Адамзат жарык жалган дүйнөдөн биротоло көчөр алдында эл журтуна бала бакырасынан калтырган акылы кеңеши ток этер сөзү бул. Убакыт кетти. Адамзат жарык жалган дүйнөдөн биротоло көчөр алдында, демек жарык дүйнө менен коштошоор алдында эл журтуна бала бакырасынан калтырган акылы кеңеши ток этер сөзү эмне деп аталат? Жаш канат командасы жоопторун жазып бүттү. Санжира командасы шашалабыз. Адамзат жарык жалган дүйнөдөн биротоло көчөр алдында эл журтуна калтырган бул акылы кеңеши ток этер сөзү. Эки команда тең бизде убакыттан мурда жоопторун жазып бүттү. Жаш канат командасы керез, ал эми Санжира командасы. Бизде жооп жок деп эсептейм. Биз жактан көрдүк эми өзүбүз алдык. Демек Санжира командасында жооп жок. Туура жооп керез болчу, азаматсыздар. Ал эмесе бизде 2-чи турдун акыркы суроосуна көңүл бурабыз. Мал уурдоо, жылкы чабуу, эриш бузгучулар сыяктуу кылмыштуу деп табылган адамга тартыла турган айыптын бир түрү кыргызда эмне деп аталат? Убакыт кетти. Мал уурдоо, жылкы чабуу, эриш бузгучулар сыяктуу кылмыштуу деп табылган адамга тартыла турган айыптын бир түрү бул кандай айып? Кыргызда кандай аталган болушу мүмкүн? Мал уурдоо, жылкы чабуу, эриш бузгучулар сыяктуу. Шашылабыз командалар. Ошол жаңгата барылышы керек. Шашылабыз. Сиздерге ойлонууга дагы да болсо убакыт бар. Мал уурдоо, жылкы чабуу, эриш бузгучулар сыяктуу кылмыштуу деп табылган адамга тартыла турган айыптын бир түрү бул эмне деп аталат? Бизде 2-чи турдун акыркы суроосу бул. Санжира командасы бизде жооп жазыштырып бүттү. Демек жаш канат командасында жооп жок. Санжира командасы эмне деп жооп бердиңиздер? Дарга асуу, Демек мал уурдаган, жылкы чапкан адамды илгери кыргызда дарга асышканбы? Кылмыштуу деп табылган адамдарды деп ошого маани бердик. Дарга асылган. Анда жоопту көрөлүчү. Бул 3 кесим деген ошол айып болчу. Аткарыла турган айып бул 3 колунду беден, демек 3 козулук кой сыяктуулардан турган. Демек ошол уурдаган адам же болбосо ошолорду бузган адам ушул сыяктуу 3 колунду бээни берген. Айып бул катары. Демек бизде 2-чи тур дагы жыйынтыкталды. Экинчи турдун жыйынтыгы боюнча жалпы 3 суроого туура жооп берип, бизде жаш канат командасы 15 упайга болдуңуздар, азаматсыздар. Ал эми 4 суроого туура жооп берип, Санжира командасы 20 упайга болдуңуздар.
Жалпы турдун жыйынтыгы боюнча эки команда тең 30 упай, демек тең келе жатасыздар десек болот. Кезектеги бизде категориялар туру. Бул категорияда сиздер категория тандайсыздар. Мен такта балуу үчүн кайсыл команда биринчи болуп категория тандаштым. Мен анда азыр эки команда тең болуп калганына байланыштуу кошумча суроо берем. Мына ошол суроого кайсыл команда биринчи болуп туура жооп берсе, мына ошол команда категория тандоо укугуна ээ болот. Демек, урматтуу командалар, мен суроо берем, мына ошол суроонун жообун жооп баракчага жазып, мага тапшырасыздар. Бул үчүн дагы 1 мүнөт убакыт берилет. Махмуд Кашкари ким болгон? Убакыт кетти. Жоопту жазып, мага тапшырасыз. Кайсыл команда туура жооп берген болсо, категория тандоо укугуна ээ болот. Суроо: Махмуд Кашкари ким болгон? Кайсыл команда туура жооп берсе, биринчилерден болуп категория тандоо укугуна ээ болот. Шашыбыз. Кайсыл команда биринчи жана туура жооп берген болсо. Шашыбыз. Командалар. Санжира командасы тапшырды. Жаш канат командасы дагы жооп баракчасын тапшырды десек болот. Демек, бизде жаш канат командасы жазуучу жана акын деп жооп беришкен. Ал эми Санжира командасы илимдүү адам, жазуучу деп жооп беришкен. Тилекке каршы бизде туура жооп Махмуд Кашкари, филолог жана лексикограф болгон. Демек, командалар, даярданабыз сиздер үчүн категория тандоо үчүн дагы бир суроо берейин. Семетейдин канча чоросу болгон? Убакыт кетти. Жооп баракчага жазып мага тапшырабыз. Семетейдин канча чоросу болгон? Манастын 40 чоросу болгон, албетте. Семетейдин жооп баракчасын жазып, мага башкардан болуп тапшырабыз. Санжира командасы жооп баракчасын тапшырды. Жаш канат. Жаш канат командасы шашабыз. Бизде Санжира командасы 41, 41 деп жооп берген. Ал эми жаш канат командасы 7 деп жазган. Мында дагы тилекке каршы эки команданын тең жооп отура эмес. Семетейдин 2 гана чоросу болгон. Демек, категория тандоо үчүн мен командаларга дагы бир суроо берем. Мына ушул суроого ким туура жана алгачкыдардан болуп жооп берсе, мына ошол команда 3-чү турда категория тандоо укугуна ээ болот. Биздин суроо: Исхак Разаков кайсыл жерде туулган? Убакыт кетти. Ким биринчи жана алгачкыдардан болуп туура жооп берген болсо. Шашалабыз. Жаш канат командасы алгачкыдардан болуп жооп тапшырды. Демек, биз жаш канат командасынын жообун кабыл алабыз. Жаш канат командасы Баткен деп жооп берген. Санжира командасы Лейлек. Биринчилерден болуп жооп берген үчүн жаш канат командасы туура. Демек, сиздер категория тандоо укугуна ээ болдуңуздар десек болот. Демек, 3-чү турдун категориялары булар: кыргыз тили, мекеним Кыргызстан, кыргыз залкарлары жана макал лакаптар. Эки команда 2ден категория тандоо укугуна ээ. Демек, жаш канат командасы кайсыл категорияны тандайсыздар? Кыргыз тили категориясы. Демек, бул категорияда барыңыздарга суроо берилет. Катары менен мына ошол суроолорго жооп бересиздер. 1 мүнөт ичинде ким канча көп суроого туура жооп берсе, мына ошончо көп упайга ээ болот. Ар бир суроо үчүн 5 балдан берилет. Демек, мен берген суроолорго катарыңыздар менен биринчи капитан команда, андан кийин кезек-кезек менен кайрадан жооп бере бересиздер. 1 мүнөт ичинде мен тест суроо коюм, бат-баттан жооп беребиз. Убакыт кетти. Кыргыз тили категориясы. Адамдын ички сезимин билдирүүчү сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? Кинг. Өзгөчө сөз түркүмүнө. Ар мүчөсү келер чактын кайсы түрүн уюштурат? Арсар. Азаматсыз. Сүйлөө сөзүнүн уңгусу? Кинг. Сөз. Уңгунун алдында келип, уңгунун маанисин өзгөрткөн морфема бул? Префикс. Азаматсыз. Кыймыл аракеттин алабалын билдирген сөз түркүмү? Такточ. Жазылышы жана айтылышы бирдей, мааниси ар башка сөздөр? Амонимдер. Энчилүү аттар кайсы учурда кичинекей тамга менен жазылат? Кинг. Лык мүчөсү уланганда, мисалы уштук. Туруктуу сөз айкаштар эмне деп аталат? Азаматсыз. Китеп сөзүнө сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчө улаңыз. Китеп сөзүнө. Китепке.
китептер жана китепкана. Сынатооч кайсы учурда затташат? Кинки. Аныктап турган зат түшүп калган учурда этиштин морфологиялык түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт этиштер? Кинки. Туаса жана туунду. Зататочтор табиятына карай кандай бөлүнөт? Убакыт аяктады, урматтуу катышуучулар. Зататочтор табиятына карай абстрактуу жана конкреттүү болуп бөлүнөт. Азаматсыздар. Демек бизде категория тандоо кезеги Санжира командасында кайсы категория тандайсыздар? Биз макал лакаптар категориясы. Макал лакаптар категориясы. Демек, мен макалдын жарымын айтам, сиздер улап кетесиздер, кезек кезеги менен. Убакыт кетти. Адам жүрөгү менен күчтүү, жыгач тамыры менен күчтүү. Жалгыз жүргөн жарыбайт, жарыса да арбайт. марыбайт. Жаман аял белгиси казанын калат жуулбай, кабы Кингси. калат буулбай. Картаңдан ыйман кетсе, жаштардан Кинки. уят кетет. Мурунку конок кийинки конокту сүйбөйт. Төрдө орун болсо, улагага олтурба. Азаматсыз. Төркүнү жакындын Кинки. төшөгү жыйылбайт. Чечен сөздүн эбин табат, дайым кептин кемин табат. Урушкандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Азаматсыз. Шамал жерди кургатат, жамгыр жерди жыргатат. Ырайына жараша ыйманы. Койчунун кызы кой келгенде иш калат. Урматтуу катышуулар, азаматсыздар. Демек бизде кайрадан категория тандоо окугу Жаш канат командасында. Мекеним Кыргызстан категориясы. Мекеним Кыргызстан категориясы. Убакыт кетти. Кыргызстан батыштан түштүк, батыштан кайсы мамлекет менен чектешет? Өзбекстан. Азаматсыз. Биз көрүп жүргөн Кыргыз Республикасынын герби качан кабыл алынган? 94-жылы. Кыргызстандагы бийиктиги боюнча экинчи чоку бул? Экинчи чоку. Чаншань. Ленин чокусу. Республикабыздын эң ири дарыясы? Азаматсыз. Өлкөбүздөгү эң ири көлдөр кайсылар? Ысык көл, Сом көл, Дагы бирөө? Чатыр көл. Азаматсыз. Кыргызстандын түштүк аймагынын эндемиги бул? Айгөл гүлү. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген ажайып жер? Кинки. Сулайман тоо. Кыргыз Республикасынын конституциясы күнү качан белгиленет? Качан? 5-чи. Азаматсыз 5-май. Турманжан датка фильминин режиссеру? Кинки. Садыр Шернияз. Эң биринчи кыргыз тилинде чыккан гейстин аталышы? Эркин тоо. Сүйүү тууралуу жазылган эң мыкты чыгарма деп Уярабон кайсыл чыгарманы атаган? Жамиля чыгармасы. Азаматсыздар, демек бизде Жаш канат командасы аяктады. Демек кезек Санжира командасында сиздер үчүн кыргыз залкарлары категориясы калды. Демек мында кыргыз залкарларын табасыздар. Мен албетте сиздерге кошумча маалымат берем. Убакыт кетти. Мунарым чыгармасынын автору Элмирбек Иманалиев. Кандуу жылдар романын ким жазган? Түгөлбай Садыков. Алы Токонбаев. Сен аламга издетүүгө жаралсаң, мен аламга издөө үчүн келгенмин. Болордун текстин автору Жолон Мамытов. Махаббат дастаны кино фильминде Бегимайдын образын жараткан актриса Аселя Шимбекова. Ак кеме повестиндеги баланын образын жараткан актёрдун ысымы Нургазы. Азаматсыз. Илгерки кыргыз 1 сомдук купюрасында кимдин сүрөтү тартылган? 1 сомдук. Абдылас Малдыбаев. Кызыл алма кино фильминде Темирдин ролун аткарган актер? Кинки. Сүймөнкул Чокморов. Эне тилин билбеген эси жогуну аныктайт, эне тилин сүйбөгөн дилин сүйүп жаратпайт болордун автору? Байдылда Сарноңгоев. Агандалар китебинин жаратуучусу? Шайлообек Дүйшеев. Элегия ырынын автору ким? Салижан Жигитов болчу. Азаматсыздар. Демек, командалардын балдарын эсептөө үчүн эсепке кезек беребиз. Демек, бизде 3-чү тур категориялар турунда жалпы Жаш канат командасы 35 упай топтоду. Жалпы 1-чи, 2-чи, 3-чү турдун жыйынтыгы менен сиздерде 65 упай. Азаматсыздар.
Ал эми 3-турдун жыйынтыгы боюнча бизде Санжира командасы 15 упай, жалпы 1-2, 3 турду кошконубузда сиздерде 45 упай топтодуңуздар. Азаматсыздар. Демек бизде 40 тур албетте капитандар таймашы. Мында капитандарга биз пазл беребиз. Жана ошол пазлды чогултканча 3 мүнөт ичинде биз берген суроолорго дагы жооп берет. Байыл даярсыңбы? Демек бул пазл. Азыр эстеп каласың. Мен азыр сен алдыңа кайрадан чачып бергенден кийин 3 мүнөт ичинде мына ушул пазлды чогултасың, Анда эмесе башта. Эстеп калдың, Вакыт кетти. Суроолор. Кыргыз сомунун 100 сомдук купюрасында кимдин сүрөтү камтылган? Токтогул Сатылганов. Азаматсыз. 2023 жылдагы эгемендүүлүккө карата башкы иш-чара кайсыл жерде белгиленди? Ошто. Азаматсыз. Кыргызстандын 7 областын атап бериңизчи. Баткен, Талас, Жалабат, Ош, Ысык-Көл, Чүй, Нарын. Азаматсыз. Май айынын кыргызча аталышы бул? Кинг. Буго. Бул. Жандоонун бар уйкуга кеткен кез кайсыл учур? Кыш. Түн. Манастын биринчи аялы? Кандыкей. Кара бөрк. Кайсы канаттуу сууда сүзөт? Үткү. Аккуу. Мөлмөлүм чыгармасынын текстин ким жазган? Кинг. Барпы Алыкулов. Кыргыз тили илимине грамматикалык терминдерди алгач киргизген тилчи бул? Парпалкулов. Касым Тыныстанов. Кыйын кезең чыгармасынын автору? Кыйын кезең чыгармасынын автору ким? Кинг. Мукай Элебаев. Ага эми Адольф жана Рудольф жараткан бренд бул? Кайсыл бренд? Найк. Adidas. Австралиянын борбору? Австралия. Камберра. Канберра. Азаматсыз. Адабият сөзү бизге кайсыл тилден кирген? Араб тили. Араб сөз тилинен. Азаматсыз. СССР аббревиатурасынын чечмелениши? Союз Советских Социалистических Республик. Азаматсыз. Этимология деген эмне? Этимология. Кинг. Сөздөрдүн келип чыгышын тек жагынан болгон катышын изилдөөчү тил илиминин бир бөлүгү. Азаматсыз. Демек сизде пазл чогултууга дагы убакыт бар. Сүрөттү толук эстеп калдыңыз беле, Байыр? Чего? Аракет кылып көрүңүз. Канчанчы класс сиз? 10. 10-нчу класс. Буга чейин чогулттуңуз беле? Жок. Суроолор кандай болду сиз үчүн? Күлкүнчтүү. Канча убакыт калды? 30. Сизде 30 секунд убакыт калды. Байыл, шашылабыз. Суроолордун ар бирине 5 упай, ал эми пазлды туура чогулткан болсоңуз дагы 5 упайга ээ болосуз. Демек бизде убакыт аяктады. Азаматсыз Байыл, суроолорго жакшы жооп бердиңиз. Демек командаңыздын жанына барсаңыз болот. Бизде экинчи капитан команданы чакырабыз. Демек бизде экинчи Санжира командасынын капитаны Мадина даярсызбы? Бул пазлдын сүрөтүн эстеп калыңыз. Жакшылап. Эстеп калдыңыз, Анда чогултууга киришебиз. Түстөрү түшүш керекпи же? Эмеси Түстөрү түшүп дагы болду. демек ушул квадраттын ичине толтурушуңуз керек. Гүлгүм кире баштаган учурда эмне деп айтабыз? Гүлгүм кире баштаган учур. Шам. Азаматсыз. Кыргыз сомунун 500 сомунда кимдин сүрөтү бар? Саякбай Карабаев. Азаматсыз. Июнь айынын кыргызча аталышы? Так. Июнь айы. Кинг. Кулжа. Канчоро ким болгон? Манасым Чурос. Жок, Семетейдин чоросу болгон, Чубактын уулу, белгилүү Кара Мүртөз Баатыр болгон. 4 адам драмасынын автору ким? Кинг. Марбайжиев. Авраам Линкольн кайсыл өлкөнүн президенти болгон? Авраам Линкольн. Кайсыл өлкө? АКШ. Делбирим чыгармасындагы Асель экинчи жолу кимге баш кошкон? Ойлонууга убакыт бар сизде.
атын эсте албай атам. Байтемирге. Шанель брендин ким негиздеген? Шанель бренд. Бул француз модели Габриэль Боннер Шанель болгон. Чоңдугу боюнча экинчи орунда турган океан бул. Чоңдугу боюнча экинчи орунда. Атлантика океаны. Сүйлөмдөгү айтылып жаткан ойдун кимге багытталгандыгын көрсөтүүчү сөз бул. Сүйлөмдөгү айтылып жаткан ойдун кимге багытталгандыгы. Каратма. Азаматсыз. Ак калпакты кыргыздар эмне үчүн ыйык көргөн? Улуттук баш кийим, ата бабалардан калган. Ооба, ата мурасы болгон үчүн. БУУ аббревиатурасынын чечмелениши. Биркен Улуттар уюму. Азаматсыз. Шота Руставелинин эң белгилүү поэмасы бул. Эме. Шота Руставелинин эң белгилүү поэмасы. Алпыл Осмонов которгон. Ай, анты жолборс терисин жамган баатыр. 23 сентябрь кандай майрам? Тил майрамы? Мамлекеттик Мамлекеттик тил тил күнү. күнү. Сизде чогултууга дагы да болсо убакыт бар. Мадина, буга чейин чогулткансызбы? Чогулткам, бирок сүрөт. Сүрөт болчу. Канчанчы класссыз? 11. Суроолор кандай болду? Жакшы. Колум иштей алат, ким жооп бере атканда. Келечекте ким болгоңуз келет? Шашалабыз. Келечекте ким болгоңуз келет? Келечекте. Педагог. Педагог болгоңуз келет. Убакыт аяктады. Азаматсыз. Жалпы капитан командаларга ыраазычылык билдиребиз. 4-турдун жыйынтыгы боюнча бизде жаш канат командасынын капитаны жалпы 25 упай топтодуңуз. Азаматсыз. Ал эми Санжира командасынын капитаны Мадина жалпы 35 упай топтоду. Азаматсыз. Демек, бизде жалпы капитандардын балын кошуп эсептегенде, жалпы жаш канат командасы 4 тур боюнча 90 упай. Азаматсыздар. Ал эми Санжира командасы жалпы 80 упайга ээ болдуңуздар. Азаматсыздар. Мына ошентип бизге берилген убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Урматтуу катышуучулар, командалар, Санжира командасына албетте ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин жаш канат командасын кийинки финалда көрүшкөнчө деп калабыз. Биздин катышуучулар үчүн даярдаган атайын ушул 4 китептен турган бизде бокс бар. Албетте биринчиси Альманах китеби Жигер чыгармасы жаштар борбору тарабынан даярдалган. Жана экинчиси бизде Кыргыз улуттук каада салт жана нарк наслил китеби үчүн Дарак басмайына ыраазычылык билдиребиз. Кийинки мыкты китептер дагы бизден ушул Ош Пирим телерадио компаниясынын жетекчилиги тарабынан даярдалган. Бардык командаларга биз тараптан берилген белектер жакты деген ойдобуз. Албетте, мына ошентип биздин жаш таймаш интеллектуалдык оюнубуз дагы өз соңуна келип жетти. Албетте, кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар деп калабыз. Катышуучуларга албетте ийгилик. Биринчиден мен биздин бүгүнкү каршылаштарыбыз Санжира командасына ыраазычылык айтат элем. Жакшы оюн болду. Мен терең ыраазычылык биздин директор Матанова Дилбар Базарбаевна жана биз окуткан кыргыз тили эжекебизге Умурузакова Чынар Калбековна терең ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин ата-энелерибизге бизди ушинтип багып, ушундай билимдерге, ушундай мектептерге алып барып окутканыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан нары кыргыз каада салттын нарк наслин көбүрөөк окуйбуз. Жарым финалга мындан да жакшыраак даярданып келүүгө аракет жасайбыз. Илимге, билимге умтулган жаш канат атыбызды даңктайбыз. Дагы бир жолу бардыгыңыздарга салам. Жана ошондой эле бүгүнкү Ош Пирим телеканалынын жаш таймаш интеллектуалдык оюна чакырган Ош Пиримге чоң ыраазычылык жана ушундай эле жаш канат атаандаш командабыздын жеңип калганыбызга мен өкүнбөйм. Анткени оюнубуз жакшы болду. Дагы жарым финалдын жеңип кетишине ийгиликтерди каалайм. Бул биздин билгенибизден билбегенибиз көп экенин далилдеп турат. Мындан кийин дагы окууга аракет кылабыз. Сиздерге чоң рахмат.
кызыктуу оюн үчүн. Ошондой эле мектебибиздин директору Ташматова Наргүлгө, кыргыз тил мугалимдерибизге, бүткүл мугалим жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүздүн улуттук када салтыбызды өнүктүрүү үчүн ушул Ош Бирим телеканалы ушул оюнду уюштуруп турганына өтө чоң ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле ушул биздин атаандашыбыз Жаш Канат бүгүнкү оюн өтө жакшы болду деген үмүттөмүн. Жаш Канат командасына кийинки финалдарында дагы жакшы ийгиликтерди багындыруусуна каалайм. Улутубуз Кыргыз, ураныбыз, уруубуз, салтыбыз, санжырабыз, тарыхыбыз, баркыбыз. Оюндун соңунда эки командалар албетте бири-бириңиздерге ыраазычылык билдирип, куттуктап койсоңуздар болот. Санжыра командасынын атынан Жаш Канат командасына терең ыраазычылык билдирем.